дүйнөлүк банктын категориясы менен бүгүнкү күнү ушул Кыргыз Республикасы башка категория кирип атат, развитый, развивающийся страны деген. Анын ушул категориясы боюнча мардын эмес, IBRD-нин, IBRD-нин критерийлери менен акча эми бериле башталат. Бул мурун мардыкы болсо 1,5% чейин болсо, бүгүнкү күнү уже дороже будет. Бүгүнкү күнү ошо 27 миллион доллар кредит катары берилип атат 0% менен. Ошондуктан ушул мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, биз дагы ушул кредитти алып атабыз. Андан тышкары бул өзүңүздөр билесиздер, инфраструктуралык иштерге каралат. Бул каражаттар андан тышкары ошо климатка байланыштуу иштерге каралат. Себеби бүгүнкү күнү ушул климат өзгөрүлүп, бизге да жаман зыян келтирип атат. Ушул да багыттарга каралат. Мен жооп ала албадым. Кыскасы, мындайча айтканда, квота бөлүнөт, как бедному государству, да, определенный. Ошондой эмелерден, Всемирный банктан, Азия өнүгүү банктардан квота бөлүнөт, анан кийин алып туруп освоение кылат экенсиңер. Эч кандай план жок, эчтеке жок. Жөн эле алып туруп, анан ойлоносуңар, эмне кылабыз деп. Азыр мына коллегаларым баары суроо берди. Эч кандай бир мындай ясный, накта мындай моюңар жок да, каяка жумшайсыңар. Бүт волюнтаристский решение. Анан бул 27 миллион деген, 25 миллион деген бул чоң акча да. Для нашей страны. Анан мунун баарын эле алып туруп, анан натыйжасы жок эле бирдеке кылып иштетип тастап кыла берсеңер, кандай болсун? Бул баардык карыздар элдин мойнуна жүктөлөт. Бүгүн болсо эртең биздин эмелер, балдар, неберелер төлөйт bunun бардыгына. Ушинтип эле карыздар жыя беребизби? Эч бир жыйынтыгы жок эле. Мына азыр эмесин айтып атасыңар, мына детский садик курабыз дейсиңер. Ну хорошо, детский садик курабыз. Эми ошонун ичинде